Президентimiz туура кылып атат. Бул кайтаруу менен иш бүтпөйт. Көлбаевди атып салгандан кийин бирок аны мактанып эмне кылат айтып. Президентimiz туура кылып атат. Камчы Ташиевди кайтартып, үй бүлөсүн да кайтартып. Бул кайтаруу менен иш бүтпөйт. Менин оюмча аюун угузуп туруп, домашний арест кылып туруп, резиденция ичинде кайтартыш керек. Ошондо өмүрүнө коркунуч келтирилбейт. Муну онтип барады, көчөдө кайтартып 2-3 кишини мынтип артынан эрсетип койгондо жана Көлбаев атылгандай эле атылып калышы мүмкүн. Душманы көп. Кулуп айтып аткан душманы абдан көп. Ал өзү сураныш керек. Азыр Ташиевтердин дагы окружениясы, жээндери, өздөрү тиги ар кимдин менчигин алып, башкасын алып, шурунга атканы көп да. Акыйкат таба албай калса, ушинтип булар сурак кылмыш болуп мынтип кете берсе, Ташиев самосуд кылгандай булар да самосуд көтөт. Азыр эми Садыр Жапаров ишенип акыйкаттык болот экен, буларга да закон болот экен, кылгандарына жооп берсин деп үмүт кылып отурат да. Үмүтү аткарылбай калгандан кийин так ошо Ташиев өзү жол көрсөтүп кеткендей самосудка барса эмне болот? Ага жол бербешибиз керек. Көлбаевди атып салгандан кийин. Хорошо спецоперация кылдыңар. Аны ликвидация кылыпсыңар. Бирок аны мактанып эмне кылат айтып. Мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? Ради государства. И это решение я принял. Я вам сразу скажу. И мы его ликвидируем. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мен ушуга барганга аргасыз болдум деп атпайбы. Өзү түшүнбөйбү туура эмес экенин. Мыйзамсыз экенин түшүнбөйбү. Бул жерде андай болбойт. Анан кийин коррупция менен күрөшсө да, аны тартып алдыган немесин эме кылдык. Бүт мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн деп атат. Кустуризация. Мыйзамдын чегинде болуш керек. Мыйзамсыз болбойт. Бул мыйзамсыз экенин түшүнбөйбү ал киши. Жок, хорошо, аны мыйзамсыз экенин түшүнбөйт. Бирок кээ бир анын балдары, мисалы үчүн ошол эле Көлбаевдин мүлкүн тартып алганда өзүн алып койгон, аттарын алып калып, машиналарын алып калып, ошону мыйзамсыз ошону түшүнөт да, ошону айтып атпаймынбы? Ошол күрөшүп жүрүп өздөрү бандитке айланып калганын билбей калды деп атпаймынбы? Элдин кызыкчылыгы деп отуруп, мындайча айтканда баардыгы Камчы Кылычбаев өзү баш болуп, өзүнүн кызыкчылыгы менен, өзүнүн кланын кызыкчылыгы менен мамлекеттин кызыкчылыгын адаштырып алдылар да. Азыр эми көз ачыла баштады, бул да туура эмес болуп калган экен. Бул да туура эмес болуп калган экен. Көлбаевди мен өзүм ликвидация кылдым, мен өзүм жоопкерчилик алдым дегенди сразу эле түшүндү го. Эртесиге чыгып айтты го, эч кандай бул жөнүндө сөз да болбош керек. Мен да жашагым келип атат. Жарым жашоомдо болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашап кетким келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип чарчаган. Өз жашымда түгөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып ушул аппаратта жаткан учуру. Коррупция боюнча айтып өтөйүн. Коррупциялык элементтер боюнча мамлекетибиздин бардык жеринде коррупция чыгып алган. Техника сатып аласызбы? Коррупция бар. Жол курасызбы? Коррупция бар. Имарат курасызбы? Коррупция бар. Бирөө жумушка аласызбы? Коррупция бар. Ушундай болуп кеткен. Жөнөкөй адамдарга жашоо жок болуп калган. Жалаң ушу бийликке байып, ушундай үйлөрдү салып, ээлеп алып жүргөндөр гана жашап калган. Эми андай болбойт. Урматтуу президент Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы коррупция элементтерге толук бойдон бөгөт коюу. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 21 январь быйылкы жылдан баштап коррупциялык кылмыштарга жаза катаалданды. Эгерде мурда коррупционер bir kılmış bile kolga düşse, взятка bile kolga düşse,
же болбосо бир мамлекеттин бир байлыгын жеп койгон болсо, ал ошо мамлекеттин байлыгын кайра толуктап, тергөө менен кызматташууга барып, жана бардык кылмышты мойнуна ала турган болсо, мыйзамдын чегинде ага штраф менен чыгарып коюшчу. 20, 30, 50, 100 миң сом менен. Эми андай болбойт. Эми азыр мойнуна алса дагы, ошо урдаган акчасын ордуна койсо дагы, тергөө менен кызматташса дагы, эмне кылса дагы сөзсүз түрдө түрмөгө отурат. Мына ушундай мыйзам кабыл алдык. Ошондон коррупциялык элементтерге, баш ийгендерге, коррупциялык элементтерге барган мамлекеттик кызматкерлерге дагы бир жолу эскертип айтам. Коррупцияны тыйгылаган. Тура ушул мыйзам кабыл алгандан бери азыр кескин түрдө коррупция азайды. Бирок баары бир бар. Баары бир жанагы паразиттер, кан соргучтар, анча-мынча майда чүйдө аяктан буякка алып коёюн дегендер бар. Айрыкча мындан ары биз мамлекеттик деңгээлдеги коррупциянын баардыгын азайттыкпы? Азыр мектептер, больницалар, садиктерге чейин карайбыз. Жакында эле Ошко келип мен бул жерде ГКМда чогулуш өткүзгөндө түштүк жанагы эсептөө палатасы түштүк жетекчиси айтты эле, бизде эч кандай коррупция жок, коррупция болсо мен жооп берем, иштен кетүүгө даярмын деп. Мына кече Тогуз-Тородо ошонун бир кызматкерин $3000 пара алып аткан жерден кармадык. Кызматтан кеттиби ошо киши? Я, ГКМда эмес бар, жетекчиси бар. Кетти кызматтан. Кеттиби? Кеттиби? Ну вот, мына сөздө жооп берсин, кызматтан кетти. Дагы башкаларга да айтамын. Коррупциялык элементтер болсо, жетекчилер жооп бересиңер. Жооп бересиңер. Мэрияда коррупция болсо, Жеңишбек Шерматов жооп берет. Губернатор жооп берет өзүнүн аппаратында коррупция болсо.